Женмуратов Алмазбек Абдикаримович. Алмазбек мырза деп кайрылсам болот да, Алмазбек. Алмазбек мырза, эми биз деген азыр талапкерлерге биринчи суроо. Негиз талапкерлерге кандай мүмкүнчүлүктөр, кандай айыл өкмөт тарабынан биздин үгүтүштөрүбүзгө кандай жардам бере аласыздар? Бизден талапкерлерден бизге ошо бардык эле талапкерлерге баарына эле бирдей, баарыбыз ошо айыл башчылар баарына бизде айтылды, чогулуштарда айтылды, баарына бирдей. Бардык келген талапкерлерге бардык уюштуруу иштерине баарына жардам берет айыл башчылар. Уюштуруу иштерине баарына тең жардам бере аласыңар. Бул аябай маанилүү да. Демек ошо уюштуруу ишинин механизми кандай кылып жардам бере аласыңар? Биз механизм боюнча атайыбызда жоопту катчы ушу штаб боюнча бар. Бизде райэжебиз, эжекебиз, ошо толугураак жооп беришин. Райэжеден анда. Шайла боюнча ушул жак карайт. Анан бардык штабтарды, маалымат тактайчаларды баарын бергенбиз, даярдап. Бүгүн кеч келет, баарына илинет. Платформа илгенге, анан өткөрө турган жерлер өзү жазылып тура, баарына келет. Бизде кызыл шарт деп бергенбиз. Бизде жанагы помещениялар жаман болгон үчүн ошо мектептин баягысын бизде бир эле ошо жакшы жер, эл ам көп батат деп, баарына талапкерлерге тегиз болсун деп туруп ошол жерди сунуштаганбыз. Борбор шайлоо комиссиясына ямчы. Анан негизги суроолор боюнча ошо райэже дагы сураган кошо берет. Атайын бияк Эми Алмазбек мырза, негизи баягы деген биз баягы талапкер болуп аткандан кийин ошо реттеги ошо округдун көйгөйүн чечели, ошо округ боюнча маалымат алышыбыз керек да, биринчи көйгөй эмне бар экенин билиш үчүн. Эми сиз айтсаңыз, мисалы Сабай айыл өкмөтүндө кандай көйгөй бар, эмне маселе бар? Бизде эми негизги көйгөй чек ара зонасында турабыз баары чек арада. Ошо чек ара айылыбызды ошо негизги ошо чек ара приграничный айылдардын катарына киргизүү. Анан жерибиздин астыбыздан бизде деле ошо өзгөндөй эле ошондо азыр силердин статусуңар андай эмеспи? Андай эмес азыр, ооба. Андай эмес. Түшүнүктүү. Анан бизде айыл чарба багытын менен элдер баары айыл чарба менен кызмат кылышат. Бизде негизги проблема ошо жер астынан суулардын көтөрүлүшү деңгээли жогорулап кеткен да. Демек жер астынан суу чыгат. Манавыл агород болсо, манавыл агород болсо. Манавыл сууду карагыла, мана эле неме кылып коеюн, маны карагыла, манабы таги суу, былчылдап жаткан суу. Биздин айылда шундай көйгөйлөр болуп атат да. Азыр курубайт бул. Мана огородуңузду неме кылып берипсиз да? Бул чагалтай бар экен илажы. Бул суу тайга Жылдыз кардашым тайга отуруп суу өдө болуп калды, жогорду болуп калды. Калган экен да шагал. Бу жерде огород кылып болбойт. Огород Тура Өмөржан тага? Зак. Ушу зак суу тагыда зак болуп, суу жогоруга чыгып кетти да. Ана. Бу жерде кандай фундамент кыйып болот? Турабыз айтака? Мынакей молар болгон эмне бул жер? Ошо нема? Мынакей Нымасынан чыккан туз ашы. Шор. Ерди шор. Баягы шор. Экен болмойду бу жерде. Азыр менерге шагал тобу өрттү да, шагал ток болгондо азыр көрсөтөм элем. Мынакей туз жердин үстүнө чыгыптыр да. Шор да шор. Шор, ичи болбойт. Айвандар ам ичпей койду. Топурак бул жердин катмары да. Жердин катмарында көрдүңүз бете глина чопо. Шум шагыл жок. Бул жердечи мынакей. Түшүнүктүү. Мейлиңиз. Эми азыр МЧСтин эмеси бар экен го, өкүлүчү. Сиз өзүңүздү тааныштырып, анан мындай бул боюнча деген кичине маалымат берсеңиз, үн кетип атабы? Саламатсыздарбы. Мен Сабай айыл өкмөтүнүн МЧС адисимин. Атым Кудрет Жакпулу. Бул негизи Кемпирабадтын суусу тебет деп бизге айтылат. Негизи Кемпирабадтын компенсация катары жылына мамлекетке айыл өкмөткө 12 миллион каражат бөлүнөт жыл сайын бизге. Эми бул боюнча негизи жогорку жактан
айтылып дейилип атат жогорку жактарга. Бул боюнча да иштер жүрүп атат буюрса. Атыңыз кандай Атым Кудрет. Кудрет эме МЧСтен турбайсыңбы? Демек, бул боюнча мындай МЧС министрлиги кандай чара көрүлдү беле? Эмне кылдыңар Бул эле? боюнча Азыр мынакей карасаңыз, мына азыр мынакей туз эмне кылып атат? Уже жердин үстүнө чыккан да. Анткени себеби деген жердин астындагы деген ушунчалык жердин даже 1 метр эмес экен. 30 метр, 50 метрден кийин эле суу бар да. Ошондуктан суу деген үстүнө тээп атат. Бул дегенчи. Анан айласынан эмне кылып атат? Эң биринчи туз чыгып атат да. Бирок бул боюнча деген мисалы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп мындай бир кандай иш аракеттер болду эле? Буга чейин Бакыт Төрөбаев да быйыл жайда келип кеткенде бул боюнча да кайрылганбыз. Делегаттар курултайга ошол боюнча да делегаттарга да айтып, ошол делегаттар да көтөрүп аткан бул маселени. Булса жыл сайын депутаттар дагы карашып атат. Буюрса эми жакынкы жылдары 26-дан буюрса немелер болуп атат, жакшы проекттер бар. Иш-чаралар. Азыр Кудрет мисалы мындай кылыптыр да, могларды карасаң, бул жерден жердин үстүнө деген шагыл төгүптүр топурак. Эми бул көйгөйдүн чече алабы ушу көйгөйдү? Бул чече алат деп эси чоң каражат керек да эми бул нерсегечи. Аке, сиз деген айтып бериңизчи. Мынакей сиз айтыңызчы, могу жерге эмнеге эме кылдыңыздар? Тиги топурак төктүңүздөр, шагыл төгүптүрсүздөр, Шагыл төктү. Бул көйгөйдү чечеби? Билбейбиз энди. Эми Чечсе керек. Эфлеп үй салмакчыбыз да энди. Бул жерге көйгөй чечилбейт. Азыр үстүнө шагыл төгүп атпайсыздарбы? Бул көйгөй чечилбейт. Азыр деген мына МЧС өзүң представить айтсаң, бул деген кантип азыр бул көйгөй чечилбейт да. Бул азыр 2 жылдан кийин эле кайта ушу шагыл үстүнө чыгат да. Бул жердин астындагы суу турат да, мындай көлчүк. Ал көлчүк суу деген эч жака кетип калбайт да, ал тура берет да. Ал улам дагы көбөйгөндөн көбөйөт да. Бул дагы туз эмне кылат? Туз үстүнө чыга берет. Бул нема болуп энди? Суу амбары кесел болуп да. Ашы 60-жылы суу амбар курулган. Ошондон кийин суу башлатты, онга да чыккан басты. 60-жылдан кийин суу амбардан башланды. Латок болгондон кийин суу чыгып кетти да. Латок болуп дайрагез. Латок болду, андан кийин суу чыгып атат, бирок аракет жок деп айтат экенсиз да. Жок. Аракет жок деп эми буюрса иш эми болуп атат акырынданчы. Биз 26-жылга да. Кайсы иш? Биз 23 километр мол ачык дренаждарды 26-жылга планга киргизгенбиз. Аларды мисалы Өзбекстан менен сүйлөшүү жолдо немелер өттүк. Мол акимдери менен чоң ал жактын өкмөтү мененчи. Ал жактан эси бизден өткөн да. Суда ушул сулар барып чогулуп Өзбекстанга өтөт. Ошону ачуу боюнча дагы өткөндө биздин башка адистерибиз барып сүйлөшүп келген. Биздин зам акимибиз аларды да уже ал жактан тазалап башташыптыр ужечи, маалыматтар боюнча. Ошолор ачса, бул сулар барып чогулат да. Ал жаккачы, ал жакта 23 километрди ачсак буюрса, ага да чоңураак каражат сурап неме атабыз. Суу чарба менен биргеликте. Анан ал жактан суу тартылат деп эми неме атабыз. Күтүлүп жатат ушундай прогнозчу. Кандай чечүү көйгөйүн сунуштайт элеңиз? Эми бизге чечүү көйгөйүн чоң дагы адистер менен дагы чоң тиешелүү органдар менен сүйлөшүш керек. Сүйлөшүп эми эмеси кетип атат буюрса. Эми сизге мындай суроодо, могу суу шор суу деп атасыңар да? Ооба, шор суу. Суу негизи эмнеге шор болуп калгандыгы жөнүндө билесиңер, бул суу каяктан пайда болгондугун? Айтып атпайбыз, Кемпироваттын немеси теп атат да суусучу. Ошол курулгандан кийин чыгып атат деп буга чейин элдин баардыгы айтып жүрөт. Кемпироваттын эмнеси ошого кичине жакшы түшүнө албай атам. Кемпироваттын топтолгондон кийин Кемпироват суу топтолгондон кийин бул жака неме да? Теп атат деп. Ошо бизде эми точно биз ошодон неме көпчүлүк айтып немеси ошого иши компенсация төлөнөт айыл өкмөткө. Айыл өкмөт компенсация төлөнөбү бул боюнча? Эмеден Кемпироват да төлөйбүз силерге? Бизге мамлекеттен айыл өкмөткө жыл сайын бөлүнүп турат бюджет. Ал акчаны кандай колдоносуңар? Эми аны өкмөт башчы немелер депутаттар бөлөт. Аны эми биз алиспиз. Түшүнүктүү. Демек Өзбекстан силерге компенсация катары төлөйт экен, буну деген андай ошо иш аракеттер кылыш үчүнчү.
Эми аны өкмөт башчыбыз билет. Кандай эми Возможно, Кемпирова суу сактагычтан деле суу тееп аткан бул да причина. И дагы бир башка причинасы дагы бар негизичи. Анткени азыр мен мына топуракты өзүм көрөйүнчү деп едим, колум менен кармап көрөйүн дедим. Мен көрдүм, түшүндүм. Буюрса демилгеме концепцияма киргизем да. Если мындай өзүм платформам айтып аткан учурда сиз катышып көрсөңүз дагы аябай жакшы болот. Менин платформам аябай кызыктуу болсо керек деп ойлоп атам. Анткени силер могу шоор суу деп атасыңар. Суу чындап мындай тузга чыгып атат. Кара. Тузга чыгып атат. Бул деген бул эмне? Бул натрий, калий, магний сульфат да. Бул дегенчи. Ал кандайча эмне болуп чыгып калды, бул боюнча геологиялык экспертиза, гидрогеология экспертизалар жасалдыбы? Барбы? Боюнча. Катмары боюнча деген. Сизге эс так маалымат болсо мен тиешелүү органдар менен сүйлөшүп алып берип. Сен ошону кылып аласың, кудурет суранып сенденчи. Потому что эмне мага деген кызык болуп атат. Биринчиден, буну жердин эмеси жер кыртышынын же болбосо геологиялык изилдөө болду эле. Геологиялык изилдөө болгондон кийин жердин катмары боюнча деген описание берилген да, кылып атканда. Суу тузду суу каяктан келип атат, кантип келип атат, бул сөзсүз түрдө болуш керек да. Бар го деп ойлоп атам. Ошо болсо ошо менен таныштырып койсоң аябай жакшы болот. Бирок мен өзүмдүн эмне себептен деген 1 метрден суу чыгып аткандыгы менен өзүмдүн болжолум бар. Мындай өзүм баягы эме боюнча. Андан эмнеге суу, шор суу каяктан келди, бул боюнча дагы мен өзүм жер асты суулары мыналар көтөрүлөт. Ушундай да. Эми жерде астында тоже таза суу бар, шор суу бар катмарында. Ооба. Ооба. Негизи караңызчы эми деген могу эмеден үйүңүзгө киребиз суу кандай кыласыздар? Кантип булар менен кантип? Секе чыга барамыз да, ол да пайнап нарекка, көчөгө. Ана мадан чыгып кетет да. Каяктан чыгып кетет? Тынымсыз чыгып турат да, машина мана. Келбейле ошо жерден чыгып, Мадан чыгып, корсунке кирип, корсункеден ошо кетип калат. Мынакей могу жерде чыкканда айырмабы? Могу жерде да шор экен да. Мынакей могу жер көрсөңүз, могу жер бар деп. Ошода чыгып кетет да. Насосам бар үйдө, Ба? Насосам подвалдан суу чыгарасыңар. Насос. Тен келеді, нема Ташып ичет. ташып ичебиз да. Каяктан ташыйсыздар? Мына жактан. Ошондо бияк каяк? Өзбекстандан нема алып келген да, трубада су ашындан алиги дослый шарапатыга бизге кичкене өткөзүп берген. Ашындан ичебиз да. Кыргыз өзбек дослугу бар. Кайсы жерден иче алып турганыңызды көрсөтө аласызбы? Көрсөтпөйсүзбү? Көрөлү. Неме дейди? Мынау сууду силер сатып аласыңар, Сатып аламыз. Неш пулдан сатып аласыңар? Эми алиги шопурлар алып келсе 300 сомдон алып келет. 300 сомдан. 300 сомдон. Ана havuz kıp koyganımız, aş havuzu kuyu alıp içe oramız. Kuduk da. Kuduk. Ana madde körüyle. Bugün motor koyup su torgaz olamız. Ne bana ne oluyor oramız bana. Түшүнүктүү. Ой, кичинирээк кылып коесузбу? Issiq su var sizge. Gel. Бул таза суу, чынбы? Келin ona жатага мен Ne күйгөн. oldu bu? Ben çay çıkarıp çıkayım. Түшүнүк жок, жөн эле коюңуз, мейлиңиз. Суусун дамын көрбөйүнбү? Бербейсиздерби? Пияла берсеңиз. Көрөйүн. Бул Өзбекстан суы. Өзбекстандан келип неме кылат. Демек Өзбекстандан келген суу десем, мен азыр Сабай айыл өкмөтүнүн Таширов айылыбы бул? Айылдын аты кантип аталат? Таширов айыл. Иә. Кызыл Шарк. Урматтуу көрүүчү, мен азыр Сабай айыл өкмөтүнүн 9-округга жайгашкан Кызыл Шарк айыл аймагында турам. Аябай таң калыштуу жер экен. Негизи суу Капталдан да суу бар экен, Кемпирабад суусу. Жердин астынан да суу чыгат экен. Бирок эл эмне кылат? Сууну ташып ичет. Мынакей. Мына ушул жерге сууну
Чогултасыздарбы ошол жерге сууну? Açı veremem. Açı veremem. Açı ver bakalım. Ana. Mınaki. O'sha suvda 300 so'm 400 so'mdan tortib olib turib, mana yerga quyiladi. Ana Литринби же кубумбу? Кандай? Машина 300 сом 400 сом. Бир машинада канча литр келет мисалы? Бирок көрүүчү негизи суунун даамы аябай жакшы экен. Бирок көйгөй жердин астында суу, капталда суу, бирок ошол учурда эле сууну ушундай резервуарга коюп алышып, анан чогултуп ичишет экен. Mana yerde sementler badırap düşüp kalıptı. Mana tuvalete 1 metre 2 metre. Bundan burun köylegen, su çıkıp ketken. Şu joğarıda şunda bizdin el şunda kılıp yaşap atat. Oşo göylerde korsatып koyaylık dep oşo жүрөбүz. Mana gördük ha Жылдыз Ооба кандай. көрдүк. Эми мен могу таң калган нерсем жанакы тойлет кантип казат болду экен деп ойлоп аттым эле. Демек тойлет казганда Bular kazbaydı. тойлет казбайт экен Bular да. kazbaydı. Oşa mına zak durabı, zaktın üstünden beton kalın uyga fundament kuyganda kuyup durup, mana joğarıga çıkıp, düşüp içeri kireveradi. Oşa bizde şunday göy. Kran suvi, manaqa zay suv, mana hammamiz manaqa. Bu tualetimiz hamma manaqa baland. Shunaqa qilib oldik. Korobka qilganmiz qisqasi. Korobkali tualet. Ооба, мына коём. Айтыңыз эжеме болсун. Manaqa zak bu yerda bizga mana 95-96-yildan beri shunaqa zak bizda. Tualetimiz manaqa korobka. Agrot yo'q, daraxt yo'q, masjidga ko'tarib daraxt qilganmiz. Shu ham shu manaqa nima bo'lmaydi bir. Meva qilmaydi-da. Agrot hamma yo'qimiz asfalt amdechasiga aytganda. Protoda butun hamma yo'qni sotib olamiz. Uylarimiz mana ona yerda yashayotgan uyimiz o'tgayli. Bu yil mana 2-yiliga o'tdi. Yiqilib shu zay bo'lib. Ja эме кыласыздар го, үйдө зак деген үйүңөргө чейин, подвалга чейин бардыгы. Ашынан болуп абалды тарылды эми. Ичинде көкпү, көгөрүп кеткен. Hozir mana uyimiz biz aşı to'ldirib yubordik, ichini tosh bilan qildik. Sement bilan fundament qilsak, zak devorga chiqib ontarlyapti-da mana bo'lib. Tosh bilan hila sal bo'limini bo'lar ekan. Ichini shlaglar bilan to'ldirib, bu yil mana men yaqinda remont qildim, endi bo'ldi mana uylarda. Endi yilda remont qilmasak bo'lmaydi-da. Agrotdan hosil olmaysizlar. Vafshe hosil olmaymiz. Badrin pomidor hamma yo'g'imiz bozordan olamiz. Meva-cheva hatto bolalar mana mevani ham bilmaydi. Yegimiz kelsa hamma yo'qda bozordan sotib olamiz. Anaqa. Endi shu bitta tualetlarda balat qilib, tualetimiz mana anaqa mana. Hozir mana endi to'lib, endi tortkizganicha xo'jayin tagini kavlasa suv chiqadi. Suv korobka bu. Korobka qilib turib. Korobkada, to'g'ri. Mana tomon hamma to'let shunaqa korobka. Korobka qilib turib, ustini nima qilamiz? Zak ana. Shu ariq kallatgani ham nima yo'q deycha. Kallatay desak, Xudo xolasa kavlanadi. Hamma yo'q yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Endi tevamizda turgan xo'jayinlarga insof bersin, podsholarimiz insof bersin, Alloh xudo deganlar bo'lsin, elni g'amini yeydigan, elni bunaqa qiyinchiligini tushunadigan odamlar bo'lsin. Shunada umid qilib o'tirib yashab o'tyapmiz endi mana 60dan o'tdik. 95-96-yildan beri shu ahvol mana, hech narsa yo'q. Siz kimsiz? Tanishtirib qo'ying. Men o'zi Ibragimova Sanobar, Ibragim Hakimjon domlaning qiziman. Shu yerda tug'ilib, shu yerda yashayapman, shu yerda o'tdik. Men ota-onam shu yerda mehnat qahramonlari bo'lib, onam shu yerda doktor bo'lib ishlab o'tgan. Qaynatam mana tansiz kerak, Kaniyum Tursunboy ulug' vatan urush qatnashchisi bo'lgan. Men shu yerda tug'ilib o'sganman. Taniyman, sizni Bultur aka oyoqdan. Nimadan taniyman. Mana taniyman. Amakimiz bo'lgan, dalozimiz bo'lgan. To'g'ri. Anaqa endi shu bitta shu behi degan meva bo'lib turar ekan, salpa qurtsa ham. Qolgan nimalar yo'q, mana daraxtlar shunchalik bo'ladi, bo'ldi, bundan katta bo'lmaydi. Shunaqa endi. Men silib qo'yayın endi tak. Урматтуу
Сабай айыл өкмөтүнүн жана Таширов айыл аймагынын жашоочулары, мына мен бүгүн көйгөйлөрдү көрүш үчүн жеринде келдим. Менин негизи платформам Адилеттүү Кыргызстан жана менин ураным адамдын кадыр баркы мамлекеттин күчү деп аталат. Эми урматтуу көрүүчү, адамдын кадыр баркы бул эң маанилүү фактор болуп эсептелет. Эми биз кантип айтабыз? Мына мен азыр ошо сөздү мукташтык, адамдын мукташтыгы болгон же болбосо туалеттин жанында туруп сүйлөп атам. Эгерде адам кадыр баркы болуш үчүн адамдык статуска ээ болгондон кийин анын дагы өзүнүн мукташтыгын канааттандырган жер дагы мындай жакшынакай жер болуш керек деп ойлойм. Ал эми азыркы учурда коробка жасап алып, канализация жок, туалеттеги кеткен, ал каяка кетет, аны кайсы жерге алып барат? Бул негизи өтө чоң көйгөй. Бирок менин платформам, урматтуу Таширов айылдын жашоочулары, ушул көйгөйдү, жердин астынан чыккан суу көйгөйдү жаңы мүмкүнчүлүккө айландырууга болот. Анда мен менен чогуу болуңуздар, менин платформамда муну толук жана кандай кылыш керек экендигин айтып берем. Адамдын кадыр баркы мамлекеттин күчү. Анда биз баарыбыз тең Кыргызстан мамлекети кадыр барктуу адамдардан жашасын. Ар бир элдин үнүн угулушун каалайбыз. Каердыксыз? Чүйлөкмүн эже. Чүйлөкмүн. Көрдүңүз, мына чүйлөк болуп алып туруп, мынакей ушу сууну көйгөй чечейинчи деп баратам эже. İnşallah. Şirket yapan ham hakimiyeti kelip köradi. Mana biz kelip kiradi ayıl başlığı Apacan eke köradi. Surat keladi. Hiç kanaqa natije yok. Эми буюрса чыга, аны бирөө аркасынан жүгүрүш керек деже. Мен муну кандай кылып, кандай немеч керек, уже концепциям даяр эже. Мынакей элдер деген уккула, көргүлө платформамды чогулуп көрсөңүздөр жакшы болот эле. Ошондо сизде эмеңер барбы? Чатпа, эмеңер барбы эже? Телефонда yok, men telefonun içine karatım, eskirap. Endi bunu mana hazır ezhan hamasa çat deyaz telefonu. Broşuralarda hammana broşura kılıp tarqatып elge okuş gerek. Okuş gerek. Ооба, окуш керек эже. Меники эже 14-түндө болот экен Ташировдо, могу Таширов мектебинде. Келиңиздерчи эже. İnşallah, Xudo xolasa. Эже, келиң. Негизи мынакей, эгерде биз көргөн учурда бул деген жерде азыр даже 50 метр каскан учурда эле суу чыгат дегенди билдирет. Анткени мынакей туз жердин үстүнө чыгып калган. Мындай жөн эле эмес, отуруп алып убада берип коюп эмес, капы убада эмес. Мен өзүм көрүп, көзүм менен көрүп, анан ушуну жүрөгүм менен туюп, силердей болуп, андан кийин көйгөй чечейин деп баратам. Таширов жашыл айылга алмаштырганга болот муну деген. Жаман сууда бул, жарабайт. Жок, жаңылышасыз. Жаман суу эмес бул. Бул таза суу. Эмнеге бул суу келип атат, эмне үчүн мындай устукка чыгып атат, мен аны түшүндүрүп берем. Хотя ушул акка чейин мынакей МЧСтики айыл өкмөттөр бардыгы тең турат, эмнеге экенин билбейт. Бирок мен бул акени Былдырбай акени уккандай мен изилдедим. Бул эмне себептен? Бул туздуу суу эмес. Кыдырып чыкты баары. Туз чыгып атат. Бул эмне себептен туз чыгып атат, мен сизге түшүндүрүп берем. Чогулуңуздар. Программа уран. Суу токтобосо жашоо токтобойт, аны кантип чыгарыш керек, мынакей кадамдарын жаздым бул жергечи. Анан азыр силердики эме болуп атпайбы могу жерде деген. Бул акыркы бетиндеги эми Таширов үчүн иш аракет планы суу көйгөйүн мүмкүнчүлүккө айлантабыз. Мисалы Таширов үчүн силердин эме болуп атпайбы? Көйгөйүңөр эмне? Жердин астынан суу чыккан. Эң негизи көйгөйлөр ушу мына территория мынаяктан ошону көчөдөн мынягы эndi айылдын жарымы суу чыккан да. Бул 82-83 жылдан башталган бул нерсе. Ошо суу чыгыш немеси. Биринчи ошо биз козгогонбуз. Ошо Рахмали атам менен, атам ошо директор болуп иштеген, ошондо баштап ошондон бери көйгөй чечилбей жатат да эми. Неме кылып мынакта артизан кавларды башка кылды, дренаж кылды. Мына көчөнүн он жерден баштап туруп аягынча дренаж кылынган. 84-90 жылдарга жакын неме кылынган. Алда көмүлүп кетти. Бул да пайда берип этти, неме кылып. Азыр мана Кандай дедиңиз, моякта дренаж касылган да бул жерге. Казылган, дренаж кылынган, о нерден мына жергечи. Ошондо дренаж эмес, жөн эле жер казылган да. Казылган, трубаны койгон, ошо энди ким билет аны. Анан эмне болду ал? Ана 1-2 жыл таткан болду, кичине суу жоголду, кийин азыр тартпай койду. Буну энди ремонт кылыш керек же башка неме кылыш керек, кайра кылыш керек да эми. Башка кылыш керек. Кыскасы башка кылыш керек. Эми дренаж деген бул айыл боюнча толук тартылган. Жок. Айыл боюнча баш бизде ошол жерде мынергече канча бир 300 метр чыгат эми немеси. Башка дренаж жок айылда.
түшүнүктүү. Эми жүрүңүз, эми сиздикин көрөлү. Bana jürgele mene. Ha, жүргіле бал. Ana hazır. Ana su çıkkança bana nime öspeyt aç. Jay çöp çıkat, başka ekin bu koyup berdi. Şor. Jerde aslında şor çıkat. Siz мындай шорду жакшы көргөн өсүмдүктөр Жақсы көрген өсімдікті түт өсірген. Түт. Şu ineke alege nime deyt? Anjir. Bir anjir ekem деп атам. Şu şorda çide etken değil mi? Başka nersi çide baytken. Ekip gördüm onu. Vardı da alma, gilas degen derler ekip gördüm. Pomidor nimelerde mumacem işte ektim. Boğdu, tutmadı. Mana ona yerde uyda o'zimcha nima qilib o yerda meni yergacha bir 20 metrda drenaj qilib, meni yoqda qurilish qilaman deb buni tortib qo'ydim uni. өзүңүз жаза алмадыңыз. O'zim jasa olmab drenaj bo'ladi. Mana turubani bunda tekshirib nima qilib, o'zim o'sha drenaj qilib, endi uyda nima qilib qo'y, aqqa ko'chaga chiqarganmiz o'shani. O yil 12 oy suv oqib turadi. Mana bu yerda mana kavla qo'yganman, mana. Kavlagan jeringizni ko'rsatmaysizmi? Ha? Kavlagan jeringizni. Mana Kavlayınca su çıksın görölü bir. Şunu kılalasın aka. Şu ayver sonu boğat eledi. Balamız çakırıp bir kavlayınca bir yer su çıkıralım. ha kavla tayyor bor mana. Mana yoqda. Ana balamga qurilish qilib aytdi. Keling. Mana. Tuvalet qilamda mana 2 lapatka o'ydim. Suv chiqib mana 3 oy bo'ldi o'sha nimaga. Turat mana endi. Je qilarim bilmayman, qilashim bilmayman o'sha. Qassangiz ele shunday suv chiqadi. O tartsa dag'i chiqib ketadi buni. Tartib olmaydi buni. Bu qancha turdi misal mo'g'si? 3 oydan beri turadi. Qaziganim 3 oy bo'ldi. Tuvalet qilayin degansiz. Dor. Rasa kun issig'ida jazda nima qilganman o'sha. Joy oyinda qilganman. Suv chiqib qaytdi deb qilsam bir kun kavla qo'ydim, ertasiga qarasam o'shanday suv to'lib qolibdi ana. Bu ayvay emekeni shunday cho'ng o'yga. Mana hozir o'sha uruvini shu nimani. Hozir bir lapatka o'n yerdan o'g'irsa, atqin chiqadi suv. Oygunu. Ya hozir sira chiqmaydi, 1-2 soat vaqt ketadi og'a. Anaki nasos bilan tartqizib Nasos bilan tartsan dag'i to'lib qoladi 2 soatda. Hozir bu yerda Jo'g'ilmaydi bu suv. bir ele seni uyingda emas, bardiq uylarda Bardiq nimasi uruvin bir deb hozir. nasos bilan tartılib o'tadi-da. Endi bu misoli 5 metr shag'al tosh tashlasa ham bar tagida suv bor, suv chiqaveradi-da. Chiqaradi. O'sha. Bizda go'yg'ay shunday. Tualetingiz qayerda? Ha, yoqda. Ha tualet o naqda. Tualetda mana yer betini qilganmiz, beton bo'ladi. Ikkita. Hozir ko'rsatamiz. Jamg'ir yo'q, boshqa yo'q mana. Qanchadan beri jamg'ir tusho'laga jaylik. Yo'q, joy bilan turibdi mana. Qurib buni. Постоянно o'sha. Rasa qurg'an uchun shu. Erta kichkina jamg'ir jaqsa buni yerdan suv bo'lib oqadi buni. Ha? Demak, Jildiz qardosh malada misoli joyinda kelsak ham xuddi shundayda. Bu joyinda ham shunday turadi u. Xuddi shunday. Ha. Bu nega to'prak ko'rdingmi? yerga barlarga jering üstü bunday sho'r bo'lib tuz chiqib turgan. Sizlarda shunday tuz chiqib qoladimi sho'r bo'lib? Sho'r chiqadi. Mana bu yoqda dag'i bor. Mana sho'r. Mana. Hozir mo yerdan aytayinmi, hozir mo yerda kichkinagan yarim metr qassangiz. Yarim metr 30 santimetr qas. 30 santimetr qassangiz hozir suv chiqadi-da mo yerda. Ova. Bu yerda suv bor degan so'z. Undan keyin mo yerda ne qilasiz? 30 metrdan keyin sira suv chiqadi. Hozir chiqadi, hozir olib kelsang hozir mana mo yerda chiqadi hozir suv. Kichkoyda olib kel, o'y. Çekisiga lapatka sindirib qo'yib. Уже yaqin, suv yaqin degan so'zni bildiradi. Katta o'yarga. Vayda. Kattaroq uraver. Quruq yer yo'q, ha? Sal daraxtlarga qo'yar. Jarlash oldi. Mana Alloh, qara.
Әке, могу эмне билесизби? Кайсына кирет бул деген? Грунттун кайсы эмеси? Кум, шагыл же бул эмне айтыңызчы? Бул тупурак бул. Бул кум шагыл кирбейт бул. Бул Mana. кандай топурак? Лай. Жөлө. Лай, да? Лай. Глина, да? Глина. Мынакей азыр көйгөйдүн баары ушул жерде да? Ошо шор да буну. Көйгөйдүн баары ушул жерде. Бул неге? Шор мына бетине чыгып турбайбы? Ооба. Ак. Мынакей көрдүңөрбү мынакей? Мына эме кылсаңыз, мына эме көйгөйдүн баары мынакей ушул жерде. Менин немеде атыңыз ким? Хамит. Хамитжан аке, менин платформамда мен ошону подозревать эткем өзүмчү. Ушу топурак ушундай чыгат деп ойлогом да. Вот мынакей ошондой эле болуп атат да. Көйгөйдүн баардыгы тең монун өзүнүн жердин табыгы, жер кыртышынын катмарында да бул нерсечи. Бирок бул нерсени негизи бул жаңы мүмкүнчүлүк деп кабыл алыш керек да. Бул көйгөй катары кабыл алып атпайсыңарбы? Бирок менин өзүмдүн платформам бар, демилгем бар. Депутат боло турган, депутат болуп шайланып кала турган болсом эгерде, мен муну деген бул жаңы мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Бул өсүүнүн өнүгүүнүн, Таширов айылын өсүгөнүн бул жаңы мүмкүнчүлүк болуп эсептелет да. Мунун чечиш жолу бар. Кандайча? Вот платформамга келсеңиздер, платформаны айтып берем. Bunun негизи себеби башталышы өзү мына соған бар-барка ана немедеги бизге жакын 17 километр турат ошо алысы немеси. Ошо биткенден кийин какой-то bir 10 жыл өттү. Өткөндөн кийин эки суу сепки бар жокко тарап кетти да. Ошондон кийин алдын болгон эмес онда. Эки жагы, эки причинасы бар да, мунукучу. Бул деген жанакы Кемпир абадка жакынсыңар. Суусактагычы. Анан ал суусактагач болуп жанында тураткандан кийин ал сөзсүз түрдө ал суу эмне кылат? Урат да. Урат. Бирок ургандан кийин ал жерге сиңип кетпейт байбы аке? Сиңбейт ал жергечи. Ал жерге сиңбейт дагы да. Ал жерге сиңип кетет деп силер эгерде үмүт кылып атсаңар, бул болбойт. Жок, Бул деген табыгы жердин кыртышына байланыштуу. Бул сиңбейт ал деген. Экинчи себеби, энди сөзүңүз бөлдүм. Мына лоток кылган, Шархансы. Ошо бүткөн, ошондон постоянно суу акып турчу эле. Азыр тосулуп калдыбы? Ошо димделип туруп мына жакка уруп кетти ошо нерсе. Мына стандка чейин барган болсоңор, стандка чейин чыгып кетти. Сабарга чейин ошондой болду. Секин жылдан жылга ошоко көтөрүлүп кетти. Бул бир себеби, экинчи жанакы кар, жаандын суулары да. Силер ойлоп атасыңар да, бул суу деген ойлоп атасыңар, бул суу деген Жер эмбейт атта ону мени, суудучу. Суу деген, бул суу деген Кайнап жок да. Жок, ал эме кылбайт дагы. Ал эме кылбайт дагы, ал сиңип кетпейт. Жок, сиңбейт. Сиңбейт бул. Анан сиңет деп бул силердин өзүңөрдүн Таширов айылынын өзгөчөлүгү да. Бул силердин жер кыртышыңардын өзгөчөлүгү. Сиздер аны менен өзгөчөлүктү эмне кылыш керек? Демек ушундай өзгөчөлүк болгондон кийин Таширов айыл болгондо полный эмес да. Мына жак мына карасаңыз, мына көчөнүн башы. Ана ошо нары көчөдөн өдөсү жакшы. Мынагы пастаманы ошондой. Бизкине мындай агып келип, бизкине чогулуп калат да. Мына карасаңыз, суу чыкпай ошодо туулуп калат. мен ушунчалык эме кылып атам негизи. Жылдыз кандашым мындай да. Бул жерде мурункулар айтат, Машрап сай өткөн экен дейт. Машрап сай мурун лоток курулбастан туруп сай болгон. Пайнаптар, түтөкчөлөр кете берген. Ошо пайнаптын түтөкчөлөрүнө Өзбекстан Трамбовка bir 5 тонналык, 10 тонналык неме темир менен, семент менен уруп, бу жерде немесини токтотуп койду да. Туурабы? Тосулуп калды да. Жолдор тосулуп калган. Ошондуктан толук бойдон ушул эки жердин эме гидрогеологиялык изилдөө жүргүзүлүш керек да. Айтып атпайсыңар, бул жерде бар, бул жерде жок. Анан негизи институт бар да, гидрогеология деген институт бар. Специалисттер бар да, о жолунда. Анан ошон үчүн демек көрдүңөр, силердин бул өзгөчөлүгүңөр болуп атпайбы? Булчу. Демек өзгөчөлүгүңөр болгондон кийин демек ошого мындай ылайыкташып, ошону бир кандайдыр бир жаш жолун табыш керек. Жашаш керек да, аны менен чогуучу. Мисалы, өкмөттөрчү кызыгып туруп кылышпайбы? Мен аке силердин көйгөйүңөрдү бир алып бир күн уктабай чыктым. Как можно деген бир айдан кийин чында ишенбедим. Кантип эле жерди жарым кассаң эле касат дейт. И потом мен да ойлодум, апай алардын жер үй болсо, канализация жок болсо, анан туалетке кантип барышат болду экен деп мээм жетпей атты да. Интересно, каяка кетет, эмне кылат? Хорошо капасабы? Же каяка төгөбү? Деп ошол нерсени мен ойлонуп бир күн уктабай чыгып анын эмесин таптым. Үйдөн эссиң өзүңө тааныштырып кой. Эмне кабыл? Эмне ошо көйгөйдү деген айтып атасыз да. Мисалы мындай нерсе да. Бизде деген эмне да? Эмчек, бала ыйлабаса эмчек кайда дейт.
өзү эне деле өзүнүн баласы го акыры. Бирок ал деп ыңырабы ыйласа, анан эмчек берет. Ыйлабаса бербейт. Андан силер эмне кылышыңар керек? Демек ыйлаш керек да, айтыш керек да бул нерсеничи. Эне де har xil болот да. Жок, бардык эне ошондой бирокчу. Бардык ыйлабаса бербейт. Бала ыйлеген эле эне де har xil болот да. Азыркы учурда ошондой болуп калды. Мисалы мен мугалиммин. Пенсиядамын азыр. Сөзүңүз грамотный, сразу эле билдим, аке деген. Мен пенсиядамын азыр. Мен өзүм мугалиммин. Мугалим болуп иштегенмин. Эми азыр мана көрүп атасыңар, эл болсо арыз алып, же болсо бир неме кылып чыгартырган болсо проект кылыш керек болгон. Сөз без проект болбойт буну. Муну проект кылыш үчүн изилдөө керек, анализ кылыш керек, ага акча керек. Акча үчүн энди муну айыл өкмөт жан күйдүрүш керек. Кириш керек ана. Бул маселеңиз айыл өкмөттүн деңгээли менен да чечилбейт аке. Ошон үчүн мынакей 11-чи, меники 11, Кадырова Жылдыз. Аке, бул көйгөйүңөрдүнчү. Мен бекер түнүшүндү уктабай калган жокмун да. Мен деген силердин көйгөйүңөрдү эмне кылдым? Мен через себе алып чыктым, алып бардым, көрдүңүзбү? Демек мен татыктуумун депутат болгонго. Кудай буйрса. 11-чи эме мен шайлабагыла аке, чындапчы мындай. Чындап айтайын да мындай. Үйдүн ээси катары өзүң тааныштырып кой. Кандай? Үйдүн ээси катары тааныштырып кой. Ат жөнүңүз. Атым Кадырова Жылдыз мынакей мына. Меники мына эмен. Берет ал парактан эме кылып. Берет. Менин платформам Адилеттүү Кыргызстан, ураным адамдын кадыр баркы мамлекеттин күчү. Мисалы силер турган туалет, азыр мен туалеттин жанына барып аз тартайын деп атам. Бул эмне? Кадыр барк деген, адамдын кадыр баркы деген эмне? Бул адам кадыр баркы деген ал ошо татыктуу биз адамбыз да, жашайбыз да, үйүбүз болуш керек, жайыбыз болуш керек. Демек ошондуктан бизге шарт керек адам болгондон кийинчи. Ошо итке деле шарт керек болуп атат. Малга деле шарт керек. Кой баксаңыз деле эмне кыласыз? Койго деле шарты сөз. А биз адамбыз да, жаратуулардын эң жогоркусубуз. Демек биздин кадыр баркыбыз болуш керек. А кадыр барк деген бул демек деген бул биздин татыктуу жашоо шартыбыз дегенди билдирет. А биздин өзүбүздүн табыгый муктачтыгыбыз, мынакей табыгый муктачтыгыбыз туалет болсо, эгерде ошо жердин ушундай абалда турганы бул эмнени билдирет? Сиздин табыгый муктачтыгыңыздан чыккан ал нерсе каяка кете тургандыгын билбесеңиз, каяка кетиргенин, каяка алып барсам, кандай кыларын билбей жашаган бул адамдын кадыр барктын тебеленгендиги болуп эсептелет да. Ошондуктан мен ар бир программанын багыты адамдын кадыр баркына байланыштуу болуп эсептелет да. Бул түзмө-түз табыгый муктачтыгыңардын каяка кеткенин билбей аткан бул кадыр барктын тебеленгендиги болуп эсептелет аке. Эгерде биздин адамдын кадыр баркты бакталган өлкөдө гана ошо күчтүү мамлекет болуп эсептелет. А эгерде биз билбей атсак, муктачтыгыбыз каяка жака кетерин билбей атсак, кайсы кадыр барк, кайсы мамлекет күчү деп айта алабыз? Ушул жака чейинчи. Мындай ошон үчүн мынакей. Менин мындай эмем да жакшы көрдүңүзбү? Кадыр барк, адамдын кадыр барк. Главный тема меники. Эме башкалар деген айтып атат го, эмне деп башкаларды кичине окуп атам. Бирок адамды ойлогон менден башка бир талапкер жок экен. Негизги оза бардык жумуштар оза мамлекетте да, жа элде да немеси ушу адамзаты турмуш даражасын оңдоо да. Туура экен. Туура. Адамзат өмүрү, аны ден соолугу биринчи очурда турат оза. Ошону ардакташ керек, ошону жайына коюш керек да эми. Бир жылда 2 жолу тазалап турабыз. Айтыңыз. Дагана ондай чугур эмес болуп туалет. Анандай эмес, о жерди бетине эле неме кылып кой, бетон коюп көтөрүп кыйганбыз, бир жылда 2 жолу тазалап неме кылып турабыз. Ансыз иланч жок да мана. Бир жылда бир Жерди көлөсөң суу. Жерди көлөсөң. Жер көлө болбойт. Көлөсөң суу чыгат. Иланч жок, жерди бетине кылып, ошо көтөрүп койгонбуз да. Башка иланч жок да эми. Техника сор кетеби? Жылга жетпей сортуп турабыз. Астыга неме болот да? Сиңбейт да ал эми, суу сиңбейт. Мана топурак мана. Жайы менен ошондой неме кылып, бузугачы хапсалан пиролу неме кое койду. Мана зак чыгып ошо бир курулуш кылып болбойт бу жерге. Башка бир үй салып болбойт. Азыр койхона кылам деп неме кылсам, койдо зак өтүп касал болот. Аягынан суу өтүп 6 аяк койда инвалид болуп калат бу жерде. Өзүңүздөргө зак өтпөйт абы? Өзүмүздө илан жок, мана көтөрөбүз азыр энди курулуш материалдар, азыр пенопласт башка деп ошолор менен илан жок. Неме кылабыз да? Ден соолук сакташ керек го адам. Ошонго ошо аракет кылып жатабыз да. Аяк тарттырбы? Тешигибиз сатып кете албайбыз. Урматтуу көрүүчү, мен азыр табыгый муктачтык канааттандырган жер
чыгып келатам. Негизи Сабай айыл өкмөтүндөгү эң чоң көйгөй бул айтсам да болот экен. Адамдын табигый муктаждыгын канааттандырган туалет маселеси дагы абдан чоң көйгөйдү туудурат экен. Негизи эле урматтуу көрүүчү, урматтуу Сабай айылын жашоочусу, Таширов айыл өкмөт жашоочулары, менин платформам бул Адилеттүү Кыргызстан, а уранын болсо адамдын кадыр баркы мамлекеттин күчү деп аталат. Эгерде адамдын кадыр баркы деген эмне? Адамдын кадыр баркы бул биз адам жаратуулардын эң жогорку жаратуучусу биз адам болуп эсептелебиз. Демек адам өзүнүн татыктуу шарт жашоого шарттуу болгон учурда адамдын кадыр баркы болуп эсептелет. Ал эми мен турган бул жөнөкөй эле чарбалык курулуш эмес. Бул табигый муктаждыкты канааттандырган ар бирибиз бара турган жай. Бирок таң калыштуусу баардык туалеттерде киргенде демек биздин өзүбүздүн бөлүнүп чыккан табигый муктаждыктарыбыз ал жердин астына кирип кетпейт. Кайра ал үстүнө чыгат. Негизи эле биздики жер, биздин планетабыз калдык чыгарбаган өндүрүш деп аталат. Кандай гана нерсе болбосо ал жерге көмүлсө, ал жерден чиринди болуп жер семирсек айланышат. Бирок биякта бир өзгөчөлүк бар экен. Жерге көмгөнгө болбойт. Анткени жер астынан 1 метрден кийин, 30 сантиметрден кийин эле кайра шор суу чыга турган көйгөй бар экен. Бирок мен эмнени айтам? Урматтуу шайлоочу, бул канча жылдан берки көйгөй менин платформамда, менин багытымда бул көйгөйдү мүмкүнчүлүккө бул жаңы мүмкүнчүлүк деп эсептесек болот. Аны кандай кылсак болот, эмне кылсак болот? Эгерде мен депутат болуп кала турган болсом, бул боюнча менин өзүмдүн демилгем бар, менин сунушум бар, менин концепциям бар. Анда бизден алыстабаңыздар, чогуу болуңуздар. Бул көйгөйдү мен силерге толук бойдон түшүндүрүп берем.